Негизи туугандар учурашып алайын кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кесиптештер кош келипсиздер. Киргендер кире берсин. Биз сүйлөшүп уланта берели. Бүгүн могул Баткен эркиндиктин деми деген группага эле сүйлөп берем. Калгандарына кийинки жумалардан кайрадан баштайбыз, жандандырабыз. IT жолугушуулар ушул жума күнү кечинде ушул 10:30 болуп турат. Мүмкүн болушунча ошо башка тажрыйбалуу программисттерди чакырып, алар менен баарлашып, аларга суроо берип, мындай мотивация алганга аракет кылабыз. Бул негизи эле мындай бүгүнкү ушул азыркы заманда адамга мындай бир ийгиликке жетүү үчүн мотивация эле өтө маанилүү болуп калды. Анан Кудайга шүгүр, негизи менин өзүмдө тонна мотивация бар. Вообще түгөнбөйт. Анан көп сурай беришет, өзүңүз ушул каяктан мотивация алып атасыз депчи. Мен мындай эч кимден деле мотивация албайм. Даже мындай эми эч кимден дегенде мен мындай баардыгынан мотивация ала берем да. Ушул жерде сүйлөшүп отурганыбыздан, өзүм сүйлөгөн сөздөрүмөн, ушул жерде бирөөнүн мындай башынан өткөн окуялардан, бирөөнүн кыйналып аткан турмушунан, өзүбүздүн, мен жеке өзүмдүн ошол мындай бала күндөрдөгү кыйынчылык өткөргөндөрүмдөн көп бир тууганмын, негизи мындай кыйынчылыкта чоңойгом. Андан кийин ошол аябай кыйынчылык күндөрдө студенттик күндөрүм өткөн. Ошол нерселердин баардыгын эстегенде мен өзүмө мындай чоң мотивация берет. Мотивациям түгөнбөйт. Группадан бирөө жөн эле мындай жазып калат. Кичинекей бир нерсе муктаждыгы болуп калса, ошол нерсе мага аябай чоң жардам берет, мотивация берет. Мисалы, бүгүн бирөө жазып атат, мындай жөнөкөй бир проблеманы чече албай атыптыр. Аны чечкенге жардам берип койгонум мени мынтип шыктандырат, алдыга сүйрөйт. Биз пайдалуу иш кылып атабыз, мамлекетибизге пайдабыз тийип атат деп, бул нерселер мени мындай дайыма дем күч берип алдыга жетелеп турат да. Анан азыркы ошол сөздү бүгүн ушул мындай эмне үчүн окушубуз керек, кантип мындай 6 айда баягы өзүбүздү жок болуп кетпей, таштап салбай, кантип аягына чыгабыз, кантип жумушка киребиз, ошолор тууралуу сөз кылабыз. Бирок ага чейин Адилбек мырзанын суроосун толуктап коеюн, анан уланталы. Ошол баягы просто Адилбек мырза азыр айтып атканда, эми көбүнчө баягы биздин оюбузга ошо биринчи Европа келе берет да. Эми негизи биздин СНГ мамлекеттердеги абал окшош эле. Ошо бизде Кыргызстанда деле, Казакстанда деле, эми Россиянын өзүн кошпогондо, Украиналарды кошпогондо, алар кичине дагы Европага жакыныраак болуп, мисалы, жуниорлорго төлөп берип атышат. Бирок төлөп берсе деле, мисалы, Россияда деле айлык укмуш эмес, кыйраткан айлык эмес. Бизден бир аз эле көбүрөөк да. Мисалы, бизде деле жуниор бир $700-800 алып иштеп калышы мүмкүн. Россияда деле ошол мындай максимум ошо 70-80 миң рубль алып, $1000 тегерегинде алып иштеши мүмкүн да. Эми ушул эле жуниор эгер англис тили жакшы өздөштүрсө, Америкадан жумуш тапса, Европадан жумуш тапса, ушул СНГдан сырткары чыкса, Кореядан, Япониядан жумуш таап кала турган болсо, ал жок дегенде эле $3000-4000 менен жумушун баштап алат да. Бул жерде ушундай учурларда да аябай мындай, мен ушуну көп жазам го, баягы пост кылып жазсам, аябай көп кайра өзүмө жаза беришет да. Акчанын эле артынан кубалай берет экенсиңер да депчи. Мындай, ошону айтып аткан адам өзү эмне $3000 алып иштегиси келбейби? Бул күнөбү? Эмне бул? $3000 айлык алып иштесең жаманбы, күнөбү? Камалып кетиши мүмкүнбү? Адал акча болуп атпайбы? Өзүңдүн ак эмгек, маңдай териң менен тапкан акча болуп атпайбы? Аябай таза, сонун акча болуп атпайбы? Үйдө отуруп, үй бүлөңдүн жанында, бала чакаңдын жанында, ата энеңдин жанында. Мисалы,
30 000 сом айлык алып иштеген деле жаман нерсе эмес, ал деле жакшы. Ошентип деле жашап бактылуу болсо болот. Бирок мындай биздин деле өлкөбүз башка өлкөлөрдөй болуп алдыга жылышы керек да. Биздин деле мамлекетибиз, бул мамлекет кантип алдыга жылат? Ар бир инсандын жашоосу жакшырганда алдыга жылат да. Раз муну биздин мамлекет бул шартты түзүп бере албай атат. Бизге 3 000 5 000 долларлык жумуш орундарды түзүп бере албай атат. Анда эмне кылыш керек? Өзүбүздү өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Дайыма жазам го, дайыма жазам. Каждый макаламдын, каждый мындай кичинекей пост болсо дагы, посттун ичинде сөзсүз менин ар бир постумдун өзөгүн, негизин түзүп турган бир эле сүйлөм бар. Өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош. Болду. Болду, ушул эле. Бул жерде сен жаңы окуп башта, 11-ди жаңы бүткөн адам бол, 10-чу класс бол, 30да бол, 70де бол, айырмасы жок. Мына Ошто бир аксакал, 85 жаштагы аксакал баягы мед колледжге тапшырбадыбы быйыл? Ал бул бизге аябай чоң мотивация бериш керек да. Бизде экинчи группада окуган Гүлзат деген эжебиз бар го, 50дөгү, 50 жашка чыкты. Бул окуп ийгиликке жетүү бул эч кимибизге тоскоолдук болбошу керек да. Эч кимибизге тоскоолдук. Мындай ар бирибиз окуп ийгилик жаратканга толук укугубуз бар. Толук мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Мына Айдар мырза, мен мисалы Айдар мырзадан ошол эле учурда бизде дагы 4-группада окуган Айпери деген кызыбыз бар. 8-группада беле, 7-группада беле дагы бир жигитибиз бар. Ким эле? Аты эсимден чыгып калды. Булар ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген ошол тубаса. Бирок ошого карабай окуп ийгилик жаратып, булар дагы иштейли деп аракет кылып атканы лично мени аябай чоң мотивациялайт. Мен Айдар мырзага дайыма айтам, Айпериге дайыма айтам. Айпери мага чоң мотивация берет деп айтам. Бул эч ким буга тоскоолдук кыла албайт. Тескерисинче бул ушул нерсе баарыбызга күч кубат бериши керек. Ушул нерсе бизге күч кубат бериши керек. Баарлап керек болсо ошо бири-бирибизге жардамдашып, биз Айдарга жардамдашышыбыз керек. Айдар бизге жардамдашышы керек, жардам бериши керек. Анткени Айдардагы болгон, ошол Айперидеги болгон окууга болгон кызыгуу, мындай аракет бул өзү аябай чоң мындай эрдик да. Аябай чоң эрдик, аябай чоң эрдик. Мунун мындай баасын биле албайбыз бизчи. Кудай буйрса, мен ишенип турам, Айдарды Мегакомго жумушка киргизебиз. Айдар өзү да жакшы аракет кылып атат, Мегакомду жакшы анализ кылабыз, жумушка киргизебиз. Эгер эртең бир күн келип туруп Айдар Мегакомдо иштеп баштаса, анда мындай башкаларыбыз окубай өткөргөн 1 мүнөтүбүздөн катуу уялышыбыз керек да. Ошол окубай өткөргөн 1 мүнөтүбүздөн мындай уялып отурушубуз керек да, уялып жашашыбыз керек да, туугандар. Анан жаңы группа Баткен эркиндиктин деми деген бул эмне үчүн ушул атты тандап алдык? Эмне үчүн Баткен эркиндиктин деми деп тандап алдык? Анткени биздин өлкөбүздүн эркин экендигинин эң чоң белгиси Баткенде тынчтык. Баткенде тынчтыкты орнотуу үчүн биздин адамдар билимдүү болуш керек. Биздин адамдар жакшы жашашы керек. Баткенден атайын 25 адамды тандап алдык. Ушул 25 адам бизге локомотив болуп берет деп ишенебиз. Эртең бир күн келет, ушул 25 адамдын ичинен чыккан адамдар бир жерлерде эң жакшы айлыктар менен иштейт.
Ушул адамдар эртең ар бир облустан 25 адамды алып акысыз окутканга күчү деңгээли жетет. Буга ишенип туруп баштадык биз. Жөн эле баштап аткан жерибиз жок. Биз өзүбүзгө жана бизге ишенген досторубузга ишенебиз. Азыр бул жерде бир эле мына 8 группа менен Баткен эркиндиктин деми деген 10 группа, эки эле группанын катышуучулары отурат. Биздин тетиги биринчи, экинчи группаларыбыз, аларга мен аябай өзгөчө терең ыраазычылык билдирем да. Анткени биз ошолор менен баштап аткан кезде бизде эч нерсе жок болчу. Же мындай бир жерде иштебейт элек, же биз өзүбүз мындай жаңы эле Flutter'ды үйрөнүп алып туруп, курс ачканбыз. Анан алар бизге курска келгенде, силер эмне кылдыңар эле, каякта иштедиңер эле дегенде, биз айтканбыз, эч жакта иштеген эмеспиз. Бизде эч нерсе жок. Бирок бизде чоң кыялдар бар дегенбиз да. Биз бир IT компания ачкыбыз келип, силерди окутуп атабыз. Бизге команда керек, келгиле, окуп бергиле, чогуу иштешели деп, азыр ошолордун көбү эле кайра ошо биз ойлогон максатта иштешип кетип баратабыз. Ушул таптарда азыр уже командабызды экиге бөлүп атабыз. Мурда баягы окусун деле, разработкасын деле баарын чогуу кыла беребиз деп айтат элек. Азыр болсо тескерисинче, жок, кел неме кылалы деп. Разработканын адамдарын өзүнчө бөлөлү деп атабыз. Белгилүү адамдар разработка кылсын только, белгилүү адамдар только окутсун. Ушундай кылып командабызды уже бөлүп атабыз. Кудай буйрса. Жакшы максаттарды коюп атабыз. Азыр биздин компаниянын негиздөөчүсү, ошол негиздөөчүлөрүбүздүн бири Азамат Акматов агайды тааныйсыздар баарыңыздар эле. Жакында видеобузда чыкты го, ошол жерде сүйлөп аткан Азамат Акматов. Кудай буйрса, эми эч кимге айтпай атат элек, сиздерге айтып тура берели, мындай коомчулукка жарыя кыла элекпиз. Америкага кетип атат, кудай буйрса, кетирип атабыз. Барып, ошол Америкада бир филиалыбызды ачалы, офисибизди ачалы, ал жакта жүргөн кыргыздарды да окуталы, ал жакка ушул мына сиздер менен бүтүп, мына бизден бүтүп, бир жерлерге жумушка кириңиздер. Деңгээлиңиздерди өстүрүңүздөр. Кайра эле ошол белгилүү бир сааттарда чогуу иштейли. Бирге разработкаларды кылалы, приложенияларды чыгаралы, жакшы бир стартаптарды жасап чыгаралы. Мына 8 группага азыр ушул жерден мен тапшырма берип коеюн. 8 группанын тапшырмасы курс бүткөнгө чейин ар бириңиздер өзүңүздөрдүн бир мындай ошо стартап боло ала тургандай бир приложенияңыздарды жасап чыгыңыздар. Биз аны колдойлу. Аларга спонсор тапканга аракет кылалы. Же болбосо ошол жакшы бир платформа жасап чыга алсак, аларды сатканга аракет кылалы. Codify'ды билсеңер керек, Динара Русланды, алар деле ошо бизге окшоп эле курс окутуп, ошентип жүрүп эле ошо курста бүткөн, окуган балдар менен эмне кылышкан? Бир проектти жасап чыгышкан. Ал Малайзияга бир жака $600,000 бааланып сатылып өтүп кеткен. Ошо менен эмне болду? Бутуна туруп кетти. Сиздерди да билбейбиз да. Караңыздардан бир өңүрдүн проектиңер $1,000,000 бааланып калышы мүмкүн. Бирөөнүкү ошондой $500,000 бааланып калышы мүмкүн. Эмнеге болбосун? Эмнеге болбосун? Алар асмандан түшкөн эмес, эч ким. Элдин балдары эч ким асмандан түшкөн эмес. Мына элдин балдары ушу силерсиңер да. Биз баягы группада дайыма ушуну айта берет. Элдин балдары ушул жакта турбайбы депчи. Бир кичинекей бир нерсени жасаса деле, аябай сыймыктанып, элдин баласы ушулар турбайбы деп мындай мактайт элек да. Вот ошо силер элдин балдары болгула. Каждый ар бириңиздер. Мына азыр 8 группа азыр уже тапшырмаңыздарды алдыңыздар. Ар бириңиздер
жөн эле жана курста өтүлгөн приложенияларды жасап коюп анын немесин GitHub'га коюп койгондон көрө өзүңөрдүн бир проектиңерди жасап чыккыла. Бул бир онлайн курс үчүн проект жасагыла, билбейм, эмне маанилүү болуп атат. Балким бир такси проект жасагыла, баягы таксопарктар үчүн же болбосо атайын таксилер үчүн Яндекстен жакшы проект жасап туруп, Кыргызстандын рыногун алып коелу мисалы. Ошого вложение кыла турган, ошого акча сала турган адамдарды табалы. Яндексте бир приложенияны чыгарсаңыздар, миллион долларды бере турган адам чекеден чыгат. Яндекс миллион долларлык эмес да, ал деген 100 миллион долларлык проект да. Ошондой нерсени жасап чыгарып койгула, пожалуйста. Бирок сразу эле мындай ал бүгүн эле боло калбайт. Акыркы жанагы макалада, постто жазгандай, ошондой чоң нерселер кичинекей кадамдардан болот. Мына бүгүн мына Баткен эркиндиктин деми деген группа бүгүн кыйналып атат, мындай кичинекей бир нерсени жазгандан кыйналып атат. Жөн эле баягы int деп туруп, аны тиги барабар оң кылып, анан принтти басса, анысы көрүнбөй калып, мындай кыжаалат кылып, бир үтүрү калып калып, анан ал үтүрдү каяка коет экенин билбей, кыпкызыл болуп, дарт иштебей кыйналып атышат да. Ушул сиздин ушул жердеги кыйналып атканыңызды сиз билишиңиз керек. Мен билимге ээ болуп атам депчи. Бир 2 жума мурдагы эле азыркы өзүңүзгө, мисалы Эржигит, мына Акмөр, Элиза Татына 2 жума мурдагы өзүңүз менен азыркы өзүңүздү салыштырып көрүңүз. Ушул 2 жума кыска аралыкта бир нерсе үйрөнгөн болсоңуз деле, демек үйрөнүп атыпсыз деген сөз. Ушунча жашка чейин билбей келген нерсени азыр билип баштадыңыз да. Мына Асылбек, Нурали, ар бириңиздер эле да. Мына Мээрим эжебиз отурат бул жерде. Мээрим эже деген аябай кыйналып окуду да. Кечке иштеп, жумуштан как раз чыкканда биздин сабагыбыз башталып, жолдо жүрүп окуп, үйгө эптеп жетип окуп, ушинтип кыйналып, канча жолу жок, мен таштап сала берейин, ушул жерден кийин окуйн. Жок, сиздин ийгилик кийин деп күтүп отурбайт да. Мындай ийгиликке канча эрте жеткиңиз келсе, күнүгө кыймылдашыңыз керек. Ушундай нерсе бар, мисалы, ийгиликке баратасыз жолдо. Мисалы, эгерде мен ушул жерден чыгып Нарынга бара турган болсом, кетип атам Нарынга. Токмокко жеткенде эртең эле чыгайынчы деп ошол жерге жатып алсам, мен ошол жерден улантам да. Көбүнчө могул ийгиликтүүлүктүн жолунда токмокко жетип алып, бир күн эс алып эртең кетейинчи десеңиз, кайра эле ушул ордуңуздан баштай берет экенсиз да. Буга чейинки алган билимдерди унутуп калат экенсиз, же болбосо алардын мындай бир кайра эле ошончо нерсени башынан баштаганга туура келе берет да. Ошон үчүн үзгүлтүккө учуратпаңыздар эч убакта. Ийгиликтин каникул дегени болбойт. Ийгиликтин эс алуу дегени болбойт. Ийгилик мындай жыргап эс алып жатканда эч качан келбейт. Эч качан мындай жыргап эс алып жатып ийгиликке жетип калган адам болгон эмес. Өзүңүздөр деле мындай ийгиликтүүлөрдүн подкасттарын угуңуздар, китептерин окуңуздар, макалаларын окуңуздар. Мен деле азыр мындай укмуш ийгиликтүү адам эмесмин, бирок ушунчалык ишенем, бир күн келет, мындай Кыргызстан эмес, дүйнөнүн деңгээлиндеги белгилүү бир мындай ийгиликтүү инсан боло аларыма толук ишенем. Бул ошол менин ийгилигимдин жанында, ошол командамдын ичинде, ушул биз менен ким иштешкен болсо, биз менен ким чогуу жүргөн болсо, ошолордун баардыгын ошонун ичинде көрөм да. Пейил кенен, Кудайга шүгүр, Кудайдын казынасы андан да кенен. Ушуну көрдүм. Кудай Тааладан 1000 сом сурасаң, аны деле берет экен. Кудай Таала 100 000 сом сурасаң, аны деле берет экен. Азыр түшүнүп турам.
$100 миллион сурасаң деле аны деле берет экен Кудай Таала. Анын казынасынан бир тыйын калбайт экен да. Көрүп атабыз да себебичи. Илон Масктар жүрөт. Канча? $93 миллиард бар да. Бүт дүйнөдөгү адамдарга бөлүп берсе деле канча миллиард доллардан тиет да? Туура айтамбы? Барсыңарбы? Куттап калбай элеби? Же чыгып кетип калбадыңар? Мен жөн эле сүйлөй бербейм. Мындай эмоция кылып, мынтип реакция бир нерсе коюп, ооба туура жок, плюс минус. Ооба агай. Туугандар. Бияктан агай микрофонду өчүрүп алып өзүнүн ичинен сүйүнүп, бир неме болуп. Ооба, эми Толкунданып отурабыз. туугандар, ошон үчүн анан мындай нерсе бар экен. Кудай Таала жөн эле сурап койгон эле адамга бере бербейт экен. Жөн эле сурап койгон адамга бере бербейт экен. Мындай кичине болсо да бир аз аракет кылыш керек экен. Аракеттүү болсо сиздин мындай Кудай Тааладан суроонун эки жолу бар да. Барып мечитке отуруп алып, алаканыңды жайып алып, Кудай мага бер дейсиң, анан бериши мүмкүн. Бирок бул канчалык эффективдүү болот билбейм. Бирок сиз ошол мындай алаканды жайып алып туруп, кыймылдап, мындай чуркап сурасаңыз, чуркап дегени ошол ишти кылып, мындай кодду жазып атып сурасаңыз, Кудай, ушул мына кодду мен жазып атам, ошо сен ушул мага $1 миллион берсин деп. Ушул кодду мындай жөн эле жазып аткан жокмун, ушул жазып аткан кодум пайдалуу болсун деп, менин элиме, жериме пайдалуу болсун деп эле мындай дүйнөнүн элине пайдасы тийсин. Анан сен мага ошол мындай ийгилигимдин мөмөсүн бер Кудайым деп аракет кылыш керек экен да. Ушуга мындай азыр толук кандуу көзүбүз жетип турат. Инсандын өзүнүн колунан эч нерсе келбейт, туугандар. Эгер мен өзүм жетем ийгиликке десеңиз, жок, бул мүмкүн эмес. Кудай Таала сөзсүз сизге мындай жылмайып, оң көзү менен эми неме эмес, баягы диний немелерге алып кетпей эле Кудайдын көзүн көрүп атасың менен оң көз, сол көзү бар бекен, жок. Баягы мындай кыргызча немени айтып атам да мен. Оң көзү менен карады дейт го, мындай жакшылыгын жаадырсын деген маанинде. Фразеологизм кылып айтып атам. Кудай Таала бизге жакшылыгын жаадырсын, туугандар. Жакшылыгын бизден алып койбосун. Жакшылык деген ушул мындай элге пайдасы тие турган бир нерселерди жасай турган болушубуз керек. Ошондо анан Кудай Таалам бизге чоң ийгиликтерди берет. Бизнестин көз карашында деле ошол. Сен кылып аткан ишиң, бизнесиң башка бирөөлөрдүн керегине жарап атса, ошондо ийгиликке жетет. Келгиле азыр дагы мындай кичине немелер менен карайбыз. Мындай реалдуу мисалдар менен карайбыз. Келгиле. Эмне Google Play деген бар да, Play Market деген. Google Play. Киребиз. Туугандар, биякта сразу эле оюндарды чыгарып койду го, бизге оюн керек эмес. Приложение деген жанындагы игренин Приложениялар керек. Эми карап тургула, мындай аябай пайдалуу деген бир приложенияны айткылачы. Элдерге сонун пайдасы тийип атат деген кана? Леткод. Кайсы? Леткод. Азыр Лалафо дегенди угуп калдым, мага оңой угулуп атат. Карайбыз. Лалафо, Кыргызстандагы. Лалафо Кыргызстанда адамдардын
пайдасына тийип атат. Бизде Кыргызстанда канча адам жашайт? Биз 7 миллион 7 почти. миллион болдук. 7 миллион болдук. А муну кара, 10 миллион плюс скачивание дейт. Биздин мындай төрөлө элек балдарыбызга чейин скачать этип алгандай да. Эмне Агай үчүн? булар кайра өчүрүп кайра скачать эткендер го дейм. Жок, ал проблема жок, аны түшүнүп атам, туура. Бирок эмне үчүн өчүрүп кайра скачать этип атат? Анткени жагып атабы? Керек болгон үчүн. Сонда агай бул украиндер ачканбы бул приложениени? Ким ачкан? Эси украиндер. Туугандар. Өткөндө бир такси менен келатсам үйгө. Анан бир бала таксист. Өз менден кичүү экен. Жаш эле бала экен, бойдок экен. Анан келатсак, сүйлөшүп калдык. Айтат, байке куртойсуз го дейт. Аябай кымбат чыгып калды такси. Бирок мен шашып аткам, үйгө эртерээк жетишим керек болгон. Кымбат. Мисалы, бир болбогон бир жерде 380 сомго келатам. Кымбат чыкты, ошол кымбат болчу негизи. Анан ошого тиги бала мындай таң калып айтып атты: "Байке куртойсуз го, эмне жумуш кыласыз? Мындай жерге 380 сомго такси айдатып алдыңыз го. Мен болсом бир жарым саат күтө турат элем, анан такси бир аз арзандайт эле" дейт да. Мен жарым саат күтө албайм, убакыт кетип атат. Мен 380 сом берип кетишим керек. Өтө деле көп акча эмес, бирок кымбат. Тиги бала айтып атат: "Куртойсуз го" дейт да. Куртой деле эмесмин. Бирок убактымды баалайм мен. Эмне жумуш кыласыз дейт. Ушу IT жаатына өткөм, мен ушу программист болуп атам. Азыр саат 10:30 биздин сабак башталат эле, мен үйгө эртерээк жетишим керек. Десем, байке, токтот, эмне кыласың программист болуп? Мына мен жүрөм го 5 жыл политехти бүтүп алып, диплом жатат үйдө, программист болуп иштей албай. Мени ушул IT жолуман алып койгонтат да, өзүнө салыштырыпчы. Анан жолдо түшүндүрүп берип келатам, иним кой, антип айтпа. Мисалы, ушул сен иштеп аткан Яндекс күнүгө канча табат Бишкектен? Десем, 1,5 миллион сом күнүгө табат дейт. Яндекстин күнүмдүк кирешеси ошол таксиден 1,5 миллион сом. Келгиле мындай визуальный элестетебиз. Мына карагыла, эсептегиле. Туура болдубу? 1,5 миллион сом, азыр хорошо 84төн эсептей берели. Күнүгө $17,800. 18 деп кое бер, тегеректеп. Күнүгө $18,000 таксиден табат. $18,000. Түшүнүп атасыңарбы, туугандар? Күнүгө $18,000 Яндекс таксиден табат. Дедим. Яндекс келгиле, мына Лалафо 10 миллион экен, дагы карайбыз. Мына 4 почти 5ке жакын 153 миң отзыв бар да. Бул эмне деген нерсе? Мына. Так, последний обновление деген бар экен. 11 октябрь 2022 Бирок мунун немесин көрсөтпөйбү? Өмүрүн көрсөтпөйбү? Качан жүктөлгөнүн? Так. Негизи барбаш керек агай. Бир жерлерден көрө алабызбы? Негизи телефондон көрүп аттым эле, бияктан көрүлбөйт экен, Короче, кыскасын айтканда, 10 жылдан ашык убакыттан бери иштейт Лалафо Кыргызстанда. Мен Лалафону мисал келтирдим. Лалафо канча табат күнүгө? Лалафо дагы 1 миллион сомдун тегерегинде табат экен. Бул налогдогу отчету. Налогко берилген отчету. Ушул күнүгө ушунча табабыз деген. Булар $12,000 табып атат. Яндекстен азыраак табат. Мен тиги балага Яндексти мисал келтирдим. Лалафону мисал келтирдим. Буларды мисал кылып берсем, анан ал бала айтып атат: "Келбейсизби, байке? Биз дагы Лалафодой приложение жасайлы" дейт.
Яндекс Го'да молда биздики мына почти 5 неме. Бул беркилери дагы чогуу иштейт экен да, бардыгы эле бирдей окшойт. Яндекс Го'су мына 100 миллион скачивание. Бул эми бардык жактарында эметсе керек. Бул эми аябай көп экен, бирок кара мына почти 5 жылдыз да, 4-9. Аябай идеально иштейт деген сөз да булчу. Аябай идеально иштейт. Теперь не только поездки, мындай бардык нерселер бар. Анан десем, туугандар жакшылап уктула, азыр ушул жери өтө маанилүү. Буларды айтып берип, акчаларын айтып берсем, баягы баланын баш айлана баштады. Программист өзү политехти бүткөн экен, таксист болуп жүрөт. Келбейсизби байке, чогуу жасап чыгалы. Лалафодой приложение дейт. Эмнеге десем, биз деле ошо миллиондоп табабыз дейт. Хорошо дедим, макул, жасайлы. Өзү лалафон жасап коюш оңой эле, жасайлы. Бирок туугандар, Лалафо именно Кыргызстандын ичинде 8 жыл бесплатно иштеген. Айттым, 8 жыл ошо Лалафону бесплатно иштетели, жөн эле жанымда туруп бере аласыңбы дедим. Вообще мындай эчтеке сом бербей эле кой, чыгаша кылбай эле коелу. Лалафо бесплатно иштеген дегенде ойлобогула, жөн эле 8 жыл жөн эле бесплатно жатып эле анан миллионер болуп кетишти деп. Жок. 8 жыл алар акча влажит эткен ага. Лалафого салган. Блогерлерге акча берген, алар реклама кылган, Google'га берген, аяка берген, бияка берген, ушунчалык акча берген, артисттерге берген. Эшик жаап салчы. Ошолорду айтып, эми дедим, кел. 8 жылдан кийин Кыргызстанда Лалафо биринчи жолу рекламаларды платный кылып баштаган. Алар платный кылып баштаганда сразу эле миллиондоп түшүп кеткен эмес. Дагы 2 жыл только минуска иштешкен экен. Анан 10 жыл болгондон кийин анан алар пайдага чыккан. Күнүгө миллион сом таап баштаган. Туугандар, урматтуу кесиптештер, ийгилик кандайдыр бир мындай курмандыктарды талап кылат. Баягы балага ошентип айтсам, 8 жыл менин жанымда эч нерсе мындай пайда таппай, просто эле туруп бере аласың десем, кое байке 8 жыл, мен үйлөнбөймбү, мен эмне кылбаймбы, бутка турбай эле жүрө беремби дейт. Ал 8 жылды кой, 18 жылда деле бутка тура албайт. Ишенип койгула. 38 жылда деле эгерде ошондой аң сезими менен жүрө берсе, бутка тура албайт. Биздин эң чоң проблемабыз ушул, бирөөлөрдүн только кирешесин көрөбүз. Анын чыгашаларын, анын мээнетин, анын кылып аткан эмгегин көрбөйбүз. Мына жерде кичине пауза кылып туруп айтайын. Ошон үчүн туугандар, ошон үчүн ар бирибиз ушул нерселер менен ойлонуп жашашыбыз керек. Бул жерде сиздин чыгарган проектиңиз эртең миллиондук проект болобу, меники болобу, Нуралиники болобу, Айбикеники болобу, Мурзабектики болобу, бул айырмасы жок. Биздин командадан бирөөнүкү болсун. Арабыздан бирөөнүн приложениясы миллион долларга сатылса, башкабыз ичибиз күйүп анын миллион долларын эсептеп, жаныбызды кашайтпай сүйүнсөк, бизде да ошондой нерсе болот. Катына эртең ушул жактан бир стартапты, сонун бир проектин жасап, аны тетиги Тайванда сатып, миллиондогон долларларды Тайванда көтөрүп, ошол жерде бир өзүнүн офисин ачып, офисинде Кыргызстандын кичинекей желеги желбиреп турса, мына ушул эң чоң патриоттук. Жөн эле отуруп алып ооз көптүрүп, кыргыз деген кыйын эл болгон дегенден бокта чыкпайт туугандар. Эркекче эле айтып коеюн. Антип жөн эле мактанбай эле койгула. Лучше ошентип кыргызмын деп айтпай эле койгула. Жок, просто унчукпай эле, баягы аябай сонун сөз бар го. Унчукпай ишиңди кыла бер,
ийгилигиң ызы чуу жаратсын дейт го. Келгиле, отуралы унчукпай ишибизди кылалы. Отуралы унчукпай ишибизди кылалы. Окуйлу. Окуп, илим менен билим менен ийгиликке жетели. Биз мындай көп окуп, биз кыйын болуп, биз абдан мындай чоң иштерди кылып, өлкөбүзгө ошентип салым кошолу. Мен муну дайыма жолугушууларда каждыйда айтам. Мисалы да, Илон Масктай болгон, Цукербергдей болгон, билбейм дагы атын биз билген билбеген аттарын билбеген канча миллиардерлердей болгон миллиардерлер чыксын бизден. Мисалы, мына Элизанын налогу, төккөн налогу 10 миллиард доллар болуп калсын да бир күн келипчи. Бул эмне деген сөз, түшүнүп атасыңарбы? Кыргызстандын налог немеси проценти 50% болуп кетсе дагы Элиза жок дегенде бир жылда 20 миллиард доллар таап атат деген сөз да. Эгерде бизде бирөө ошентип 10 миллиард доллар налог төгүп атса, анын мамлекеттин 4 миллиард карызы эмне маселе эмес, чечип коет. Мамлекет да күчтөнөт. Ошол биздин төккөн налогдор менен мамлекет күчтөнөт. Биз көп налог төлөш үчүн көп акча табышыбыз керек. Жакшы жашаш үчүн, жакшы нерселерге жетиш үчүн жакшы акчаны табыш керек. Жакшы акчаны табуу деген сөз бул күнөө эмес, туугандар. Ак иш адал эмгек менен, өзүңдүн таман акы маңдай териң менен, жакшынакай жазган кодуң менен, жакшынакай иштеген компанияң менен ошондой миллиарддык нерселерге жетсе болот. Болбой койбойт. Ушуга ишенели, өзүбүзгө ишенели. Бул жерде ушуну көрдүм мен, аябай уже түшүнүп, мунун баасын билип турам. Команда деген өтө маанилүү нерсе. Биздин командага ошо ар бириңиздер керексиздер. Сиздер мисалы ошол билбейм, мисалы мына жерде Алтынбек, Асылбек Google компаниясына жумушка кирип кетсе деле, бул бизге пайдасы тийип атат деген сөз. Мен мактанам, биздин Алтынбек Google'да иштеп атат деп мактанам да. Биздин Асылбек Google'да бир отделениянын директору деп мактанам. Ошол эле учурда кийинки биз менен чогуу иштеп аткандарга, биз менен чогуу окуп аткандарга Асылбекти чакырып келип сүйлөтөм. Google'дан келип сүйлөп атат депчи. Өткөндө эсиңиздерде болсо бир Zoom'да иштеген бир кыз менен ушундай түз эфир кылганбыз. Кыргыз кыз Zoom'дун мындай алдыңкыларынан болуп иштейт экен, жетекчи экен. Бизге эмне кылды? Бесплатный Zoom берип койду. Бир жолку жолугушуп сүйлөшүү үчүн. Биз Zoom'га акча төлөйбүз. Ал ошо акча төлөбөй эле колдонгула деп дагы бир Zoom кошуп берди. Биздин өзүбүздүкү 3 Zoom бар эле, 4 болуп калды. Аябай сүйүнүп атабыз. Демек, сиздер дагы кыйын болуп, куртой болуп, ошондой башка жактарга жумушка кирип кетсеңиздер, бизге пайдаңыздар сөзсүз тиет. Моральный, материальный пайдаңыздар тиет, тийбей койбойт. Биз ошолор менен сыймыктанабыз. Ошон үчүн команда деген өтө маанилүү нерсе. Ар бириңиздерди биз команда катары көрөбүз. Кесиптеш катары көрөбүз. Жөн эле мындай окуучу эмес, эптеп эле курста окуп бүтсө кетсе болду эмес. Так, ошол болду. Мен записти токтотуп атам. Сөздү узартпайын. Бир мындай суроолор болсо жооп берейин, болбосо